Мас абалында кармалган ишкана кызматкери. Мыйзамга башы ийгиси келбеген айдоочулар. Наркология кызматынын таң калтырган анализдери. Күтүп туруп дагы любой көрөсүңөр, кээде таза кино көрөсүңөр. Мунун баары бүгүнкү чыгарылышта. Рейдтин жүрүшүндө эң алгач эле бул жаран спирт ичимдигин ичкен деген шек менен наркология бөлүмүнө алынып келинди. Толук текшерүү бүтө электе эле өзү мас абалында экенин мойнуна алып, спирт ичимдигин ичкенин ырастады. Ал Ош шаарындагы муниципалдык ишкананын кызматкери болуп чыкты. Айдоочулук күбөлүгү, транспорт каражаттарынын каттоо күбөлүгү жок болгон үчүн жана мас абалында болгондуктан ага 19.500 сом өлчөмүндөгү айып пул салынды. Айылда шаардагы. İşte beceriniz. Taşlandı. Ben de özümle açtım. Tomat var. Çöpken. Kanın içinde işte. 10 tonna. Шаардагы Бекмамат Осмонов көчөсүндөгү унаада дал ушундай текшерүү үчүн токтотулган. Анын айдоочусу милиция кызматкерлерине баш ийбей жатты. Анда өзүнө жана унаасына тиешелүү документацияларын көрсөтпөстөн унааны кулпулап алган. Бир канча убакыт туруп телефон чалуу аткарып баш ийбестиктин амалын издеп жатты. Акыры наркология бөлүмүнө жеткирилди. Кызматкерлерге баш ийбей текшерүүгө араң көнгөн жаранды ал жердеги дарыгер боз эле ичкен экен деп дароо актап үлгүрдү. Айтор бул анализдин жыйынтыгы таң калыштуу болсо, бир алдын күлкүлүү жагдайга кептеди. Суу кайнагандай угуп турабы? Чарчасаң дем ал. Анан бул кыз бозо ичип алдым эле деп баятан бери мен камерага түшкүм келбейт деп качып жүрөт, өзүңөр да көрдүңөр. Азыр сурасам бозо ичтим эле дейт. Анан мына 2 минутадан ашып мына 5 минутта болуп атат. Өзгөрбөй ошол бойдо турат. Бозо ичиптир деп бозо ичкенин жазам, бирок азыркы убакта мастык белгилер жок. Мүмкүн эмес делген жерге унаасын токтотуп койгондор четтен чыгып жатты. Аларга мыйзам чегинде чара көрүлүп, протоколдор түзүлдү. Мындан сырткары үй жайсыз калган жарандарды убактылуу баш калкалоочу жайга алып баруу милдети да патрулдук милиция кызматына жүктөлгөн. Түнкү саат 12-лер чамасында жашоочулар тарабынан чалуу түшүп, көп кабаттуу үйлөрдүн жер төлөөсүндөгүлөр Мусада фондунун баш калкалоочу жайына жеткирилди. Мындай текшерүүлөр коомдогу абалдын тынчтыгын сактоо менен бирге коомдук коопсуздуктун, үй жайсыз калгандардын өлүмүнүн алдын алуу максатында жүрөт. Ар бир жара мыйзамга баш ийип, аны сыйлай билүү керек. Рейдтин жүрүшүндө маалым болгондой 6 сааттын ичинде эле 100дөн ашуун чалуулар келип түштү. Алардын көпчүлүгү жогоруда көрсөтүлгөндөй мас абалында унаа башкарып, баш ийбегендер түзөт. Мимоза Жаныбек кызы, Мирбек Кунубаев, Ынтымақ.